байыркы уламыштарга жана дастандарга бай болгон ырым-жырымдуу объекттер. Табияттан тышкары шумдуктуу күчү менен ээ деп ишенген жерлер. Аларды тургузгандар эмнеге ишенишкен? Адамдар дүйнөнү жана асман алдында өздөрүнүн ордун кандай элестетишкен? Назарбаев университетинин окумуштуулар тобу, Казакстан улуттук географиялык коомунун изилдөөчүлөрү, саякатчылар жана жазуучулар алардын сырын түшүнүү үчүн экспедицияга жөнөшкөн. Бул чыгарылышта Аблайкит комплексин ким курган? 17-кылымда буддалык ибадаткана кандай уюштурулган? Кайсыл бир мезгилдерде кечилдерди Аблайкит дуалдарын таштап кетүүгө эмне мажбур кылган? Биз барып изилдеген биринчи ырым-жырым объектиси Ак көл мазары болду. Называется Аккольские мазары. Это вообще очень... Бул абдан кызыктуу жай. Иса Бегешан Хазиреттин күмбөзү. Ал 18-кылымда жашаган мугалим жана алдын ала көргөн көрөгөч адам. Ал жакта 100 жыл болгон. Таанымал байыркы мечит жайгашкан. Уже 100 лет. Мы встретили единственного носителя. Биз мечит тууралуу маалымат билген Гүлшара эжени жолуктурдук. Ал Ак көл айылында жашайт жана тарыхый жай тууралуу бирден бир маалымат билген инсан. Это вот Колтук ауылы, это вот Гүлшара апай. Анын тайенеси абдан билимдүү болгон. Ал Куран, намаз окуй алган. Ошондой эле абыстай болгон. Башкача айтканда дин жаатында терең илими бар инсан болгон. Глубоким религиозным авторитетом. Нашим третьим местом посещения стал... Биздин үчүнчү бара турган жерибиз Аблайкит болду. Биздин топ чыгыш Казакстандык тарыхый чөлкөм таануу музей фондунда болуп, аны көрүп чыга алды. Биз ал жерден абдан кызыктуу табылгыларды таап алдык. Мы обнаружили очень интересные находки. Погасились музыки как карточную бумагу для товаров, металлическую что-то. Впервые, собственно, я прочитала. Биринчи жолу мен бул эстелик тууралуу белгилүү археолог Сергей Сергеевич Черниковтон окугам. 30-жылдардын аягында Черников өзү ошол жерде болгондо, алар кайын кабыгынын кесиктерин табышкан. Экөөнүн бирөөсүн ал бизге музейге берген. Ал ошондой эле оюм салынган кыштарды, үйдүн чатырын жабуучу бышырылган карапанын бир нече сыныктарын дагы берген. Несколько фрагментов черепицы. Там были найдены фигурки. Аблайкиттин аймагынан кичинекей скульптуралык буюмдар табылган. Алар буддизмге таандык ар түрдүү коло фигуралары болгон. Бул жол менен алар бул жерге Европадан соода буюму катары келип калган. Предполагали, видимо, как предметы торговли сюда попали. Буддизмдин качандыр бир мезгилде орду болгон жана Казакстанда таралган. Анан мага буддизмдин чек араларын жана тараган аймагын көрүү кызыктуу. Бул эмне менен байланыштуу? Это было связано. Аблайкит, буддийский... Аблайкит Будда кечилканасы. Биз бара жаткан 17-кылымдагы Жунгар хандыгынын коргону сепиле. Жолу катаал жана суу ташкындары көп. Жада калса бир унабыздагы тыгылып калды. Бир канча убакыт бою аны сүйрөп чыгарууга туура келди. Даже одна машина завязла, какое-то время ее пришлось вытаскивать. Да, отлично. Кечилкана 1654-жылы курулган. Каждый монастырь,
как правило, пользовался. Ар бир кечилкана эреже боюнча саясий, каржылык кандайдыр бир ак сөөктөрдүн күчтүү өкүлүнүн аскердик коргонусу катары колдонулган. Ошондой эле Аблайкит дагы демилгени негизинде анча алыс эмес жерде көчүп жүргөн. Аблай ташынын колдоосу менен курулган. Бул жерде болсо анын боз үйү болгон. Который кочевал здесь неподалеку. Здесь были его юрты. И вот в 1654 году, говорят, были... 1654-жылы бул жерге келип, кечилкананын курулушун башташкан. Жумушчуларды Кытайдан чакырылган деп айтышат. Албетте, ал өз учурунда ири жана таасирдүү курулуш болуп турган. Сооружение. Этот монастырь в мирное время был монастырем. Кечилкана тынч заманда өзүнүн диний милдеттерин аткарса, согуш маалында ал абдан жакшы бекемделген пунктка айланган. Бул жерге жергиликтүү жунгарлар, аларга каршы турган жунгар топтору дагы жашынышкан. Таких же противоборствующих им джунгарских групп. Здесь есть, естественно, кельи для монахов, где они жили, где они готовились. Бул жерде болсо кечилдер үчүн атайын жай болгон. Алар мында жашап, тамак даярдашып, медитация кылышкан. Алар чыгыш дарбазада болушкан. Анткени чыгыш дарбаза бул кечилдердин көпчүлүгү өтө турган дарбаза болгон. Алар күнүмдүк да колдонулган. Ал эми тигитүүчтүк, салтанаттуу дарбазалар маанилүү иш-чараларда же чоң кечилдин келишине ачылган. По случаю там какой-нибудь важной церемонии или прибытия там патрона, прибытия какого-нибудь крупного монаха. При входе в храм мы сразу видели. Ибадатканага киргенде эки катар бет маңдай отурган кечилдерди көрөбүз. Алар күн сайын бул жерге чогулушуп, эртең мененки кызматын башташкан. Буддалык кечилканаларда кирүү классикалык түштүккө багытталганы талаптуу. Анан дагы бул жердин жаратылышы абдан жакшы. Маңдайда өтө көркөмдүү. Мына ушул жерде түштүк дарбаза. Дарбаза алдында абдан келбеттүү, тартип катары эки тшизы ушундай Кытай арстандары киребешти кайтарып турган. Мааниси кечилкананы коргоо белгиси. Которые охраняли вход. Ну, тоже такой символ, да, защиты монастыря. Тибетская буддийская культура, она достаточно сурова, в ней нет того такого суперэстетизма. Будда маданияты жетишерлик катаал, анда ыракы чыгыш. Дзен Будда, Чан Будда маданиятындагыдай супер эстетизм жок. Эреже боюнча баары жөнөкөй, тик бурчтуу формалар, мындай массалык мамычалар, дуалдар жана чатыр. Здесь могла быть. Бул жерде чоң павильон жана сырт бөлмө болуусу мүмкүн. Чоң чиркөөнүн мунарасын биз ошол жерден көрүп жатабыз. Мындай чоң таканыч мамылары менен эгер фантазияны иштетсек, кандай көрүнөрүн элестетүүгө болот. Анын көрүнүшү абдан таасирдүү болмок. Фантазия, как все это выглядело. Выглядеть это должно было очень впечатляюще. В конце 17 века с восхождением на политический олимп джунгарского. 17-кылымдын аягында Жунгар ханы Галдан Бошокту хандын тушунда бул кечилкана жашоосун токтоткон. Ал Аблай менен карама-каршы мамиледе болгон. Галдан Бошоктунун аскери тарабынан чабуулга учураган. Аблай бул кармашта жеңилген. Кечилкана Галдан тарабынан бүлүнгөн эмес. Анткени Галдан өзү мурдадагы кечил болгон. Ошондуктан бул ыйык жайды талкылап сала алган эмес. Монахом и, конечно, посягнуть на святыню не мог. Сейчас здесь ведутся активные раскопки. Азыр жигердүү казуу иштери жүрүп жатат. Дүйнө жүзү боюнча окумуштуулар мүмкүн маңыздуу бир табылга табылып калар деген үмүттө. Балким алар китептер катылган кандайдыр бир чыгдан. Ошондой боло турган болсо, анда бул дүйнөлүк илимий сенсация болор эле. Научная сенсация.